Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Жакшы эс алып жатасыңарбы? Сабакка даярсыңарбы? Анда сабакка калем сабыңарды, дептериңерди алып даярдангыла балдар. Кырдаалга байланыштуу онлайн сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 5-класс. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ким эмнеге кызыгат? Грамматика этиштин чактарын кайталоо балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар жаңы лексика менен таанышышат, кебинде активдештирет, этиштин чактарын кайталашат, тема боюнча суроолорго жооп беришет, тексттин мазмунун айтып бере алышат, белгилүү адамдардын кызыгуулары жөнүндө билишет. Балдар, жаңы лексикалар менен таанышабыз. Чогулт, кызыктуу, кызыгат, кызыгуу, ар түрдүү, жакшы көрөт, пайдалуу. Ошол сөздөрдү пайдаланып, кийинки көнүгүүлөрдү иштейбиз балдар. Бул сөздөр бизге таанышпы? Ооба, ар дайым турмушубузда колдонуп эле жүргөн сөздөр балдар. Biz etiştin çaktарын, жакталышын өтүшүнөн мурун биз этиш эмне экенин билип алалы балдар. Сөз түркүмдөрдүн бири этиш деген эмне балдар, билесиңерби? Этиш заттын кыймыл аракетин билдирип, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне кылды деген суроолорго жооп берет. Карагылачы балдар. Бас, секир, ук, оку, бийле десек, бул эмнени билдирип турат? Кыймыл, аракетти. Этиштин чактары карагылачы. Этиш сөздөр кыймыл аракетти сүйлөп жаткан учурдан мурда болгонун, же сүйлөп жаткан учурдан кийин болгонун, же ошол учурда болоорун билдирет. Көрдүңөрбү балдар? Этиш 3 чак менен айтылат экен: учур чак, келер чак, өткөн чак. Этиштин жак жана сан боюнча өзгөрүшү чакталышы деп аталат. Кыргыз тилинде 3 чак бар балдар. Мен, сен, ал. Бул жекелик түрү. Ал эми көптүк түрү: биз, силер, алар. Мүчө уланып бар деген сөзгө мын мүчөнү уласак, барамын. Мисалы, мен мектепке барамын, сен мектепке барасың, ал мектепке барат десек, бул этиштин жакталышы экен балдар. Кайталап алдык. Унутпагыла, эреже дептериңерге жазып алгыла. Эми балдар, бүгүнкү датаны жазасыңар. Тема ким эмнеге кызыгат? 8-көнүгүү деп жазгыла балдар. Мен маркаларды чогултканды жакшы көрөм. Мен маркаларга кызыгам. Көрдүңөрбү, кандай сонун маркалар чогулткан. Мен монетаны чогултканды жакшы көрөм. Мен монеталарга кызыгам. Монеталарды чогултуптур. Силер да ушундай бир нерсени чогултканды жакшы көрөсүңөрбү балдар? Эми 10-көнүгүүнү окуйбуз балдар. 10-көнүгүүнү окуп, андан кийинки суроолорго жооп беребиз балдар. Эми биз маркаларды чогултканды жакшы көргөн адамдарды эмне деп айтабыз? Филателисттер деп айтат экенбиз. Ал эми ширеңкенин кутучасын чогултканды жакшы көргөн адамдарды эмне дейбиз? Филменисттер дейбиз. Открыткаларды чогултканды жакшы көргөн адамдарды эмне дейбиз балдар? Филокартисттер дейбиз. Монеталар чогултканды жакшы көргөн адамдарды эмне дейбиз? Нумизматтар дейбиз. Календарлар чогултканды жакшы көргөн адамдарды эмне дейбиз? Филотаймисттер. Китептерди чогултканды жакшы көргөн адамдарды эмне дейбиз балдар? Букинисттер дейбиз. Көп нерселерди чогултканды эмне деп айтат экенбиз балдар?
коллекционер деп айтат экенбиз. Биз эми ушул коллекционер эмне экенин түшүндүк, балдар. Анда 11-ci көнүгүнү карагыла, балдар. Туурабы, туура эмес, же ката же тууралыгын текшеребиз. Кызыгуулар дүйнөсү кызыктуу жана пайдалуу, балдар. Айткылачы. Ооба, пайдалуу, бул туура. Ал эми бир нерселерди чогултпаган адамдарды коллекционер деп айтабызбы? Жок, чогулткан адамдарды коллекционер деп айтабыз. Китептерди чогулткан, жакшы көргөн адамдар нумизматтарбы? Жок. Китептерди чогулткан, жакшы көргөн адамдар букинисттер болот. Открыткаларды чогултканды жакшы көргөн адамдарды филокалисттер дейбизби? Ооба. Ширеңкени чогулткан адамдарды феминисттер дейбизби? Ооба. Көрдүңөрбү, балдар? Ушинтип тууралыгын, каталыгын текшерип алдык. Эсиңерге сактап көп окугула. Эми биз ушул сабакта эмнени билдик, эмнени үйрөндүк, балдар? Айткылачы. Биз коллекционер эмне экенин билдик. Этиштин чактарын кайталап дагы билип алдык. Ар кандай буюмдарды чогулткан адамдардын ар кандай аталыштарын үйрөндүк. Ошондой эле этиштин жакталышын да билдик, балдар. Эми суроолорго жооп бергилечи, балдар. Тема кызыктуу болдубу? Эмне үчүн? Кайсы маалымат баалуу болду? Кандай суроолор пайда болду? Тема боюнча дагы эмнени билгиңер келет? Анда, балдар, ушул суроолорго силер WhatsApp аркылуу жооп жазгыла, балдар. Үйгө тапшырма 12-ci көнүгү 163-cü бет, балдар. Өзүңөрдүн классташтарыңардын эмнеге кызыгарын, эмне чогултаарын, эмне үчүн чогултуп жүрөрүн жазасыңар. Анан WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр, балдар. Ушу менен